Шаардык прокуратура камактагы саясатчы мурдагы депутат Садыр Жапаровдун иши боюнча жаңы жагдайларды карап жатат. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди. Айтымында алар Жапаровдун иши боюнча жаңы жагдайлар жаралгандыктан аны кароону суранышкан. Саясатчынын күнөөсү далилденген эмес. Ал акталууга тийиш дешет адвокаттар. Ошондой эле алар Садыр Жапаровго мунапыс берилбей турганын, аны эркинен ажыраткан берене ага туура келбестигин кошумчалашты. Президент Жээнбеков мунапыс мыйзамы чыгарын, ал кабыл алынса камактагы 1000ге жакын киши бошотулушу мүмкүн экендиги айтылган. Садыр Жапаров бийлик өкүлүн барымтага алуу менен күнөөлөнүп 11,5 жылга кесилген. Нарында дайынсыз жоголуп бир нече күндөн бери табылбай жаткан 15 жашар Азирет Садакбек уулунун жансыз денеси Нарын суусунун жээгинен табылды. Бул тууралуу Нарын милициясы билдирди. Маалыматка караганда маркумдун жансыз денесин мал кайтарып жүргөн жергиликтүү тургундар табышкан. Денеге кароо жүргүзгөн учурда эч кандай күч колдонулган белгилер байкалган эместиги айтылды. Учурда маркумдун ата-энеси милиция кызматкерлерине уулунун өлүмү боюнча эч кандай арыз жазбай тургандыгын жана эч кимге дооматы жок экендигин айтышууда. Бишкектеги Акнет телекоммуникациялык компаниянын башкы кеңсесин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы текшерүүдө. Бул тууралуу мекемеден кабарлашты. Маалыматка ылайык, Финполициянын колунда компанияны текшерүүгө алуу үчүн соттун уруксаты бар. Ишкана ири өлчөмдө салык төлөбөгөнү боюнча арыз түшкөн. Финполиция арыздын негизинде коммерциялык же башка уюмдардын кызыкчылыгынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козгогон. Бирок компания өкүлдөрү мурда аткаруучу директор болуп иштеп кеткен Руслан аттуу жаран Акнетке каршы негизсиз арыз берип, компанияны рейдерлик жол менен тартуу алууну көздөп жатканын айтышууда. Акнет Бишкек, Ош шаарларында интернет, телекоммуникация тармагында иш алып барган компаниялардын бири. Айрым шаар тургундары Акнеттин пакетиндеги бир нече канал көрсөтпөй жатканын айтып нааразы болушууда.